Саламатсыздарбы? Кутман күнүңүздөр менен. Бүгүн биз сиздер менен генетиканын кызыктуу темаларынын бири болгон популяциянын генетикасы Харди Вайнбергдин мыйзамын талкуулайбыз. Популяция деген эмне? Популяция бул жаратылыштагы белгилүү бир ареалды ээлеген, ал ареалда көп убакытка чейин жашаган, өзү менен өзү эркин аргындашкан бир түргө таандык особтордун жыйындысы. Элестетиңиздер, бизде бир чоң популяция бар. Ал популяцияга эгерде сырттан кандайдыр бир таасирлер болбосо, популяциянын гендеринин, генотиптеринин жыштыгы өзгөрөбү? Мына ушул суроого 1908-жылы англиялык математик Харди жана немис врачы Вайнберг бир убакытта бири-бирине көз карандысыз жооп беришкен, өздөрүнүн мыйзамын иштеп чыккан. Бул мыйзамдын аныктамасы төмөнкүдөй. Идеалдуу популяцияда гендердин жана генотиптердин жыштыгы муундан муунга өтүүдө өзгөрүүсүз туруктуу бойдон сакталат. Бул мыйзамдын иштеши үчүн идеалдуу популяциянын бир нече шарттары аткарылыш керек. Демек, бул шарттар кайсылар? Биринчи, популяциянын саны же популяциядагы особтордун саны аябай көп болуш керек. Популяциянын саны чоң болушу керек. Популяциянын саны көп болуш керек. Экинчи шарт. Популяциядагы особтор бири-бири менен эркин аргындашы керек. Башкача айтканда, панмиксия. Панмиксия. Үчүнчү шарт. Популяцияда мутация болбош керек. Мутация болсо дагы өзгөрүүгө алып келет. Муну сиздер жакшы билесиздер. Мутация. Төртүнчү шарт. Популяцияда табигый тандоо дагы жүрбөшү керек. Табигый тандоо. Бешинчи шарт, бул башка популяциядагы гендердин агымы болбошу керек. Башкача айтканда, миграция болбошу керек. Демек, ушул шарттар болгондо идеалдуу популяция түзүлөт. Эгерде ушул шарттар сакталса, биз популяциянын генотипинин жана гендеринин жыштыгын Харди Вайнбергдин теңдемеси менен аныктасак болот. Сиздерге белгилүү болгондой, популяцияда доминанттык жана рецессивдик белгилер болот. Аны биз белгилеп алсак, доминанттык белгилер дайыма чоң тама менен белгиленет. Бул доминанттык аллель. Аллель. Ошондой эле бизде болот рецессивдүү аллель. Аны биз кичинекей тамга менен белгилейбиз. Жана аны куу тамгасы менен жазабыз. Бул рецессивдик аллель. Демек, популяциядагы доминанттык жана рецессивдик аллелдердин баардыгынын жыйындысы 100% түзөт. Же болбосо биз теңдеме менен жаза турган болсок, анда П доминанттык белгилер плюс Q барабар 1 же 100% деп алабыз. Демек, бул гендердин жыштыгын аныктоодо ушул теңдемени пайдалансак болот. Ал эми популяциянын генотиптеринин жыштыгын аныктоодо биз Пинеттин таблицасына жазабыз. Ал үчүн гетерозиготалуу организмдерди алабыз. Гетерозиготалуу организмдерди алып, Пинет торчосуна жайгаштырабыз.
гаметаларыны жагыштырабыз. Биринчи чоң А, кичинекей А, чоң А, кичинекей А. Булардан гомозигота доминант организм, гетерозигота доминант организм, дагы гетерозигота доминант организм, рецессивдүү гомозиготалуу организм алынат. Демек, бул гендердин жыштыгынын аныктаган теңдемеге байланыштуу. Бул генотиптердин жыштыгын аныктоодо карасак, мол чоң тамга менен белинген же болбосо доминанттык белгилерди П деп белгилегенибизде, бул жерде 2П деп жазбастан, муну биз П квадрат деп белгилейбиз. Ал эми бул жерде 1 доминанттык аллел П, ана рецессивдүү аллел болгон үчүн П Q деп белгилейбиз. Бул жерде дагы П Q, жана бул жерде 2 рецессивдүү аллел болгон үчүн Q квадрат деп белгилейбиз. Демек, популяциядагы генотиптердин жыштыгын аныктоодо бул Пинеттин таблицасынын негизинде төмөнгөдөй теңдеме келип чыгат. П квадрат плюс 2 мындай 2P Q плюс 1 Q квадрат барабар 1. Демек, бул популяциядагы генотиптердин жыштыгын аныктаган теңдеме Харди-Вайнбергтин теңдемеси. Келиңиздер, анда ушул теңдемеге ылайык бир мисал чыгарып көрөлү. Эгерде белгилүү бир популяцияда орточо эсеп менен 20 000 адамдын ичинен бир адам альбинос болуп төрөлгөн болсо, алып жүрүүчүлөрдүн же болбосо ушул рецессивдик генди алып жүргөн адамдардын саны канча деген маселе бериле турган болсо, анда аны биз төмөнгөдөй чыгарабыз. Биринчи кезекте оорулуунун жыштыгын таап алабыз. Ал үчүн бизде Q квадратты табабыз. Q квадратты табыш үчүн рецессивдүү организмди жалпы популяциянын орточо санына бөлөбүз. Анда бизде келип чыгат 0,100 000/5. Андан кийин биз рецессивдүү аллелдин жыштыгын табыш үчүн бул санды биз тамырдан чыгарып коебуз. 0,100 000/5ти тамырдан чыгарабыз. Бул барабар болот 0,100/7. Демек, бизге рецессивдүү гомо организмдер белгилүү жана рецессивдүү аллелдер белгилүү. Эми үчүнчү биз доминанттуу аллелдерди же болбосо Пны табабыз. Ал үчүн бирден Q'ну кемтип коебуз. Q бизде 0,100/7. Бул барабар болот 0,993. Демек, маселенин шартында берилгендей, биз 4-чү кадамда 2P Q'ну табышыбыз керек. Ушул суралып жатат 2P Q'ну. Аны табыш үчүн 2-ни көбөйтөбүз. Бул жерден биз P'ны чыгардык. 0,993 көбөйтөбүз Q'га. Q 0,100/7. Бул барабар болот 0,14 же 1,4%. Демек, жалпы популяцияда 20 000 адамдардын арасынан ар бир 71-чи адам ушул альбинос оорусун алып жүргүч болуп эсептелет. Демек, аны биз бирди 0,14-кө бөлө турган болсок, анда 71,2 чыгат. Ал эми 20 000 адамдын канчасы ушул ооруну алып жүргөндүгүн билиш үчүн анда биз 20 000-ди көйтүп коебуз. 282 адам ушул оору менен
ушул орунду алып жүргүч болот. Демек, жаратылышта, популяцияда бардыгы бизге ден соолугу чың көрүнгөнү менен бир катар бул чоң көрсөткүч, ушунча адам ушул орунду алып жүргүч болуп эсептелет. Бул Харди Вайнбергдин теңдемеси эволюцияда эволюциянын жүргөндүгүнө же болбосо белгилердин өзгөрүүсү менен эволюциянын жүргөндүгүн так аныктап көрсөтүүгө жардам берет. Ал эми медицинада болсо ушул тукум кууган оорулардын жалпы таралышы, ушул оорулар менен канча инсандар ооруйт жана алып жүргөндүгүн аныктоого дагы жакындан жардам берет. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат.